Мен Кыргызстандын кооз аймактарынын биринде төрөлүп өстүм. Өзүм Союз мезгилинде жарык дүйнөгө келип, Союздун оюнчуктарын ойнодум. Союздун мектебине бардым. Убакыт өтүп ошол эле дүңгүрөгөн Союздун кулаганына да күбө болдум. Кыргызстан өз эгемендигин алгандан тарта мекенибиздин ылдый өйдө ийгиликтерине чогуу кубанып кайгырдым. Бир жолу грузиялык студент менен сүйлөшүп отуруп, ал өз мекенин сыймыктануу менен айтып жатканын көрүп абдан кубандым. Андан да эң кызыгы, ал студенттин паракорчулук эмне экендигин билбегени мени абдан таң калтырды. Аны угуп отуруп, мен да өзүнчө бир ойго баттым. Ылайым эле Кыргызстандын келечек мууну паракорчулук, коррупция деген түшүнүктү билбей, жаркын келечеги бар мамлекетте жашаса экен деп кыялдандым. Андан сырткары көптөгөн жеткинчек балдардын базарда тачка түртүп жүргөндөрү, көчөлөрдө тилемчилик менен алектенгени көз алдыма түштү. Мен ойлойм жана ишенем, биздин мамлекет жаркын келечек үчүн ар бир балага толук шарт түзүп бере алат. Ал күн да алыс эмес. Ал эми окуучулар рекетчиликтин таасирине мектепке келбей коет деген түшүнүк жоюлуп, райондук, айылдык китепканалардагы чаң басып турган китептер окулат. Ар бир мектептердеги китепканалардын китептери жаңыртылып, интернетке кошулган заманбап компьютердик класстар пайда болоруна толук көзүм жетет. Кыялданып отуруп, өлкөбүздөгү каарылар үйүнө муктаж болгондордун саны азайса экен дедим. Ата-бабаларыбыздан бери келаткан салт саналар сакталып, чоңдорду урматтоо, кичилерди ызаттоо деген түшүнүк ар бирибиздин жүрөгүбүзгө уяласа болот эле. Аксакалдарыбыз караңгыда жол көрсөткөн жолоочулук вазыйфасын аткарып, ата-энелер менен балдардын ортосунда ынтымак чыңалса экен дейм. Мен ишенем жана үмүттөнөм. Биздин Кыргызстанда өңүнүн түсүнө, тилине, дилине жараша согуш болбойт. Биринчи орунда адамдык сапат жана ыйман орун алат, уялайт. Ар бир адамдын ичинде патриоттук сезим жашаарына жана ал өз өлкөсүнө кичине болсо да салым кошо алат. Мен толук ишенем, Кыргызстан улутка, урууга, этноска жана региондорго бөлүшүү деген болбойт. Ар бир улут башка улуттун каада салтын, тилин сыйлай билет. Эгер менин кыялдарым орундалса, анда глобалдуу башка кыялдар да орундалат. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып баарын чакырат элем. Келгиле, ар кимибиз өзгөрүүнү өзүбүздөн баштайлы. Келгиле, өзүбүздүн кыялдарыбызды иш жүзүндө аткаралы. Ал үчүн бийлик төбөлдөрүбү же жөнөкөй жаранбы өзүбүзгө жүктөлгөн милдеттерди так аткарып, мамлекетке кичине болсо да салымыбызды кошолу.